Assalamu alaikum dostlar. Men өткөндө видео кайрылуу жасадым эле. Көпчүлүк көрбөй калып атат окшойт. Бирок канча лайк басып, бөлүшүп турсаңыздар, ушу көпчүлүккө жетип турса жакшы болот эле. Жардам сурагандардын саны бир 5000ден өтүп кетти окшойт. Мен уже эсептей албай калдым да. Дайрекке жазып атасыздар Instagramданчы. Ал окулбайт. 50.000ден ашып кетти окшойт мен келип аткан SMS-терчи. İçin карап көрсөк жөн эле жазып бергендер бар да. Куттуктайм деп коет, молодец деп коет. Кереги жок алар. Азыр пока куттукташа турган мал болбой атат. Биз иштеп атабыз. Дайректен биз ошо жардам берет элем дегендерди издейбиз. Тоскоол болуп атат да. Ачылбай катып калып атат дайрек. Удалить всех деп бардыгын өчүргөнгө туура келип атат. Бирок ошонун ичинде мен жардам берет элем дегендердин бардыгы кошо өчүп кетип атат. Сиздер таптакыр дайрекке жазбасаңыздар, таза болуп турса дайрек. Жардам берет элем дегендер гана жазып турса, өтө жеңилдик болот эле бизге, сонун болот эле. Мен ошол дайректеги жардам берет элем дегендерди издеп атып эле таң атып атат. Түнү менен мен ошентип SMS окуп чыгам. Издепчи. Сураныч туугандар, жазбаңыздарчы дайрекке. Молодец деп жазып коет. Азаматсың деп жазып коет. Анын пока азыр кереги жок туугандар. Бири-бирибизди мактай турган заман болбой атат азырчы. Баатырсың деп жазып коюптур бирөө. Кайсыл акыбалыбызга, кайсыл бир арыбызга баатыр болобуз биз. Апаларыбыз, карындаш, эжелерибиз мына мусор терип жүрсө, кайсыл арыбызга баатыр болобуз биз. Баатырдын санын жөндөн көбөйтүп эле эмне пайда таап атабыз биз. Сураныч туугандар, комментарийге жазыңыздар. Адрести, телефон номерди ошол жака калтырыңыздар. Башкалар дагы тизме бергилечи, биз дагы жардам берели дегендер бар. Комментарийди предлагать этебиз. Мен видеом алдында комментарий турат, ошондон тандап алгыла үйүңөргө жакын жерлерден деп. Силерге дагы жакшы, бизге дагы жакшы болот туугандар. Сураныч, дайрекке жазбаңыздар. Бир гана жардам берем дегендер жазсын.